Ассаламу алейкум достор. Трасвалеттин ичинде браузер бар. Ошол браузер аркылуу мен жөнөткөн ссылканы коюп поиск кыласыздар. Андан кийин бул жердеги аккаунт дегенди басабыз. Регистрация жасайбыз. Трасвалеттин ичинен браузердин ичинен кантип бул сайттан иштешебиз азыр көрсөтүп берем сиздерге. Бул жерде биздин аккаунтубуз жок, ошондуктан регистр now дегенди басабыз. Жаңыдан регистрация болобуз деген сыяктуу. Бул жерге англис тилинде username жазабыз, андан кийин бул жерге emailибызды жазабыз. Бул жерге пароль түзөбүз. Эки жерге окшош пароль түзүп алгандан кийин create account дегенди басабыз. Регистрация болуп калдык. Эми мунун ичине кирди. Бул сайт боюнча маалыматтар берилиптир, категорияларга бөлүнүптүр. 2012 жылдан бери иштейт дейби бул сайтты. Жакшы изилдеш керек экен. Служба поддержка бүт баардыгы жазылыптыр, контакттары. Жанагындай онлайн магазин сыяктуу, Shopee деген атына караганда, онлайн магазин сыяктуу экен. Эми мында кандай иштейбиз азыр көрсөтүп берем. Аккаунт деген жерде мына BI Seller деген жерге киребиз. BI Seller деген жерге кирдик. Бул жерден Agree деген басып койсок болот. Эми азыр бул жерден shopping. Так, верификациядан өтүш керек экен. Верификациядан өтөбүз. Мен аты жөнү жазылып, телефон номер жазып, андан кийин окейди баскандан кийин мен кайрадан видеого көрсөткөнгө бул жер чыкпай калды да, мындай болуп чыгып калат экен. Эми биз так мой валетке киребиз. Мой валетке кирип мен бир канча жолу жасап алыпмын. Мына эң алгачкы жолу жасаганым ишке ашты жана $10 балансымда пайда болду. Так, эми бул жерде служба поддержкага жазабыз. Бул жерден так, андан кийин служба поддержкага жазганымдан кийин мага $100 балансым $100 болуп калды. Бул служба поддержкага $100 хочу получить деп жаздым эле. Андан кийин менин балансыма ошо салып берди. Кыскасы азыр балансымда $100 турат. Дальше эмне кылабыз азыр мен сиздерге көрсөтүп берем. Аккаунт дегенге киребиз жана дашборд дегенге киребиз. Бул жерде бесплатно иштеши үчүн дашбордко кирсин азыр. Дашбордко киргенден кийин мына эң ылдыйга түшөбүз. Эң ылдыйга түшкөндө бул жерде 0 турат. Ушуну басабыз. Upgrade бир нерсе деп турат, ушуну басабыз. Эми бул free деген бесплатно да. Ушуну 185 күнгө алсак болот экен. 30 продукту дейт. Free pancake дейби. Короче, ушуну басабыз, муну басабыз. Эгерде ийгиликтүү алынса, мындай болуп калат. 2024 жылдын 11 апрелине чейин деп чыгып калат. Эми задание аткарабыз. Ал үчүн аккаунт дегенге киребиз. Бул жерден продукту дегенге киребиз. Так, продукту киргенде бизде 0 продукт турат азыр. Ушул жерден биз заданияны аткарышыбыз керек. Ал үчүн мына ал продукт деп турат, мына ал продукт. Ушуну басабыз.
ал продуктты басабыз, андан кийин бул жерде галочка коебуз бардыгына. Мына бул жерде бардыгына галочка коебуз. Онго галочка койдукпу. Эми мына batch published деп турат, ушуну басабыз. Эми бул жерге submit дегенди басабыз. Окей. Эми азыр могул жерибиз 0 деп турат. Ушул жерде экраныбызды бир обновление жасайбыз. Мына жерибиз 10 болуп калышы керек. Так, эми биз буну баскандан кийин мына order дегенге киребиз. Бул жерде ордердин ичинде мына көздү басабыз. Көздү басып, көздү баса элек. Ооба, көздү басып азыркы жерди басканда чыгат экен да, алынат экен. Биздин немебиз ишке ашат экен да, мындайча айтканда. Продукт дегенге кирели. Так, бул жерди баскандан кийин эми кайрадан менюну басып, бул жерде manage профиль деп турат, ушуну басабыз. Профилди басып, адресибизди, кошелек адресибизди улашыбыз керек. Бул жерге wallet адрес дегенге адрес кошобуз. TRC20 адрес улайт экенбиз. Бул manage профиль деген жерге кирип, азыр бизде 66 деп турат баланс. Ушуну мындай басып, update профиль дегенди басып, адрес улап алабыз. Адресибизди улап алдык. Азыр биздин баланста 116 деп турат. Бирок биз 30 неме жасашыбыз керек экен. Жак, азыр продуктуга кирип көрөлүчү. Бул жерде саны жазылбай атат. Ордерге киреличи. Жанагы сатып алат экенбиз, ордер түзөт экенбиз, мындай кылып турупчу. Бирок сразу эле ишке ашып кетпейт экен да, күтүп турат экенбиз. Витринада деп айтылат экен, ошо витринада турат экен, мындай заказ аткарыла элек экен да, мындайча айткандачы, заказ аткарылганда андан кийин неме болот экен. 30дун баардыгын жасап бүткөндө анан акчабызды чыгарат экенбиз. Заказдар каалаган бир күндүн ар бир каалаган учурда болот экен да. Ошондуктан биз азыр акчабызды чыгарып көрөлү. Ал үчүн мой walletке киребиз. Мой wallettен каерде эле? Сент Уизиндрау Ригиос деген жерге, бул жерге $6 жазабыз. Биздин азыр 116 бар баланста, ошонун 110 баланста туруш керек экен. 6-ны жазам. Анан бул сент дегенди басабыз. Мына 110 бул жерде калыш керек экен да. Азыр мына $6 чыгарганыбыз. Бул жакта pending деп турат, күтөбүз кичине. Мынакей достор, акчасы түштү без вложения. Азыр үйрөтөм баарын дагы. Ал эми реферальный программасы мына Evaluate деген жерден, Evaluate System деген жерден алабыз. Реферальный ссылкасын. Азыр мен ссылканы алып алып сиздерге жөнөтөм. Сиздер дагы бат-баттан мен видеодо баардыгын түшүндүрүп көрсөтүп берем. Сложный процесс болгону менен оңой эле экен. Аягында оңой болуп калат экен да. Көрсөтүп бердим. Иштеп алыңыздар.